Правага 14 ай кимдер окуйт? Айдоочулук көлүк тууралуу президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасында түшүндүрмө берди. Анда Жапаров 14 айлык окуу 10-11 класстарга кошумча сабак катары кирерин айтты. Ал эми студенттер жана чоңдор мамлекеттик авто мектептерде окуй турганы, алардын окуу мөөнөтү кыскараак болору белгиленди. Жол эрежелери боюнча сабактар ИИМ жана Билим берүү министрлиги тарабынан иштелип жатат дейт өлкө башчысы. Жапаров айдоочулук көлүк алууда коррупцияга жол берилбесин, эгер кимдир бирөө жол эрежесин бузуп кармалса, кайра экзамен тапшырарын кошумчалады. Союз тарагынан бери эч ким деле кыйратып окуп көлүк алган жок. Бүгүнкү колунда көлүгү барлардын 90% айдоочулук көлүктү сатып алгандар. Бул ачуу чындык, мен муну 100% далилдеп берем. Азыр көчөдөн көпчүлүк айдоочуну токтотуп, жол эрежелерин сурабай эле коелу. Мотор, коробка, радиатор, аккумулятор, стартери кайсы деп сурасаң көрсөтө албайт. Мотору кайсы десең радиаторун көрсөткөндөр четинен чыгат. Ошондуктан келечек муун үчүн азыртадан кам көрөлү. Бул тармакты ретке келтирели. Айдоочулар жол эрежесин билбегени үчүн, сактабаганы үчүн бүгүн авто кырсыктар көп болуп жатат, деп жазды президент. 3-ноябрда президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев башкармалыктын жыйынында 2 айлык окуу мөөнөтү жоюлуп, 2026 жылдан баштап 14 айлык окуу мөөнөткө өтөрүн, жеке авто мектептер жабылаарын айткан.